Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов саат 16:00 ок атышууну токтотууну макулдашты. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Учурда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынан бардык периметри боюнча куралдуу кагылышуулар болууда. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жалпы 9 адам жабыркады. 6 аскер кызматкери жана 3 жай тургун. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда буга чейин 2 аскер кызматкери жана 3 жай тургун жабыркаганы айтылган. Бүгүн 16 сентябрда 4 жоокер жана 31 жабыркаган жаран бар экени маалым болду. УКМК Тажик тарап оор бронотехниканы, залптык реактивдүү системаларды жана авиацияны колдонуп жатканын билдирди. Ошондой эле алар чек арага жакын жашаган тургундарын тирүү калкан катары колдонууда. Тажикстандын жерден жана абадан жасалган бардык чабуулдарын Кыргыз тарап тосуп, Кыргызстандын аймагын, калктуу конуштарын басып алууга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Окуя болгон жерде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев атышууну токтотуу жана абалды жөнгө салуу боюнча чараларды көрүп жатат деп айтылат маалыматта.